Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Алдыда биз тажы вирусуна каршы көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маек курмакчыбыз. Ал эми биздин студиябыздын мейманы Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директорунун орун басары Асаналиев Самат Талайбекович болмокчу. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо, экрандагы WhatsApp номерине жана 035 22 521 58 телефон номерлерине байланышка чыксаңыздар болот. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Анда алгач эле ушу Нарын облустук бириктирилген ооруканасында учурда абал боюнча жалпы маалымат берип кетсеңиз да. Бүгүнкү күндө Нарын облустук бириктирилген ооруканасында бул пандемия, коронавирус пандемиясы башталгандан бери 291 адам катталды. Ошол коронавирус илдети аныкталып, анын ичинен 258 адам айыгып сакайып үйүнө чыгарылды. Азыркы учурда 29 адам дарыланууда. Анын акыбалдары баягы средний тяжесть деп коебуз, баягы ортодон баштап ошо баягы өтө оорго чейинкилер да кездешип атат тилекке каршы. Ошо өтө оор акыбалдагылардын саны бүгүнкү күндө 6 бейтап дарыланып атат. Жалпы эле ушу Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын бардык бөлүмдөрү толук кандуу иш жүргүзүп атышабы, кандай? Нарын облустук бириктирилген ооруканасы өзү негизи 458 койкага деп эсептелинген. Анан бүгүнкү күндө ошо коронавирус илдетине каршы 200 койка ошо бул илдетине каршы иш алып барууда. Калган бөлүмдөр ошо өзүнүн ишин башка жабылган бөлүмдөрдүн койкаларын, ошолордун милдетин кошо аткарып иш алып барууда. Койкалар дагы кошумча койкалар даярдалып атабы? Резервде канча койка бар бүгүнкү күндө ошо? Ушул тапта бүгүнкү күндө биз азыр ошол илдеттин өрчүп кетүү коркунучу болсо жылыштыруу маселесин ойлонуштуруп атабыз. Албетте койкалардын саны баягы коронавирус илдетине каршы колдонууга койкалардын санын көбөйткөнгө аракет кылабыз. Бул боюнча резервдерибиз бар. Анан азыркы учурда могу ПЦР анализи баягы оң белги бербей, бирок илдет бар болгон учурлар көбүрөөк болуп атат да. Анан провизорго басым жасап, ошол жака койкаларды жылдырганга аракет кылып атабыз. Изоляторлор боюнча да маалымат берип кетсеңиз, изолятордо койкалар жетиштүүбү? Изолятор үчүн негизи ошо өзүбүздүн оорукананын баягы территориясында 30 койкага расчет алынган. Терапия бөлүмү, мурунку терапия бөлүмү иштеп жатат. Бул өтө аздык кылып коюп атат. Анткени күнүгө кайрылган бейтаптардын саны ошо бир 20-30 болуп кетип атат. Бир сутканын ичинде ошо баягы коронавирус илдетинин белгилери бар болуп, жардам сурап келген бейтаптардын саны. Анан биз аны 30 кишини күнүнө бир сутканын ичинде баягы толук же бул таза зонага, же болбосо баягы коронавирус чыккан зонага барабы деп баягы сортировка кылып, тейлегенге жетишпей калып атабыз. Ошол себептүү баягы провизорду мурда айтып кеткен, ошо провизор ошол жөнүндө сөз болду. Провизор деген бул ошол анализ тапшыргандан кийин, эгерде терс белги берип, анан бирок ошол өпкөнүн сезгенинин белгилери, дем алуу органдарынын бир баягы нормадан сырткары бир показательдери бар болсо, ошолор менен иш алып барып, изоляторду разгрузка кылып турат да. Ошондо изолятор бизге ошол жана айтылган 30 койка жетиштүү болот. Медицина кызматкерлери жетиштүүбү? Бул боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат? Шаардан кошумча дагы күчтөрдү алдырганга аракеттер көрүлүп атабы, кандай? Бүгүнкү күндө ошо өздүк курам менен медициналык кызматкерлерди толук камсыз кылганга мүмкүн болуп атат. Орто жолдо бизде ошо
айрым медициналык кызматкерлер өздөрү ооруп калгандыгына байланыштуу, ошол коронавирус илдети менен каршы иштеп баягы өз обсервацияда болгондугуна байланыштуу ошо бир аз жетишсиздиктер болду. Анан Бишкек шаарынан келип ошо биздин коллегалар иш алып барып беришти. Азыркы учурда өзүбүздүн коллегаларыбыз толук ошо ишке киришип, өзүбүздүн күчүбүз менен чыгып атабыз. Бирок бул дагы баягы медицина кызматкерлеринин ошо күн түндөп өзүнүн үй бүлөлөрүн көрбөй ошол жумушунда болуп, анан баягы кырдаалдан чыгып атабыз. Ал эми сырттан азыр кадрларды сурайлы десек, ошо Борбор шаарыбызда азыр ошо кырдаал өтө оор болгондугуна байланыштуу ошол жака болгон баягы күчтөр тартылууда. Анан азыр ошо өзүбүздүн күчүбүз менен жанагындай иш алып барып атабыз. Ушу саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жаңы алгоритм да иштелип чыкты. Ушу жаңы алгоритм боюнча да кеңири түшүнүк берип кетсеңиз телекөрүүчүлөргө. Кандай кылып кабыл алып атасыздар бейтаптарды бул жаңы алгоритмдин негизинде? Эми бейтаптарды кабыл алуу тейлөө жөнүндө айтып кетсек, ошо өзгөрүүлөргө токтоло кетсек, бул ошол мобильный бригада деп коебуз, ошолор дагы эле иш алып барууда. Баягы 118 номери боюнча ошо коронавируска тиешелүү болгон суроолорду, баягы ден соолугу боюнча бир арыздануулар болсо ошол жерге биринчи кайрылып, ошол жерге баягы кеңеш алса болот, мобилдик бригаданы чакырса болот. Анан мурун деген биз бейтаптарды коронавирус илдети аныкталса, баардыгын 100% госпиталга жайгаштырчубуз. Азыркы учурда жеңил өткөн, баягы симптомдору жок болуп, бирок коронавирусту канда баягы ПЦР анализден оң белги бергенде, азыркы учурда үйгө калтыруу, эгерде бир белгилүү шарттары бар болсо, ошо башкаларга жуктуруп алуу коркунучу жок, бирок үйүндө болгонго мүмкүнчүлүгү бар десе, ошо мобилдик бригаданын жардамы менен көзөмөлдөп үйгө калтырсак болот азыр. Анан мурун жатканда ошо 14 күн толугу менен жатып, анан анализдер алынып, анан терс белги 2 жолу берсе, биз чыгарчубуз. Анан азыркы күндө ошо 14 күн кармаштын кереги жок. Ошо бейтаптын акыбалын байкап, ошого жараша баягы клиникалык абалын эске алуу менен анализдерин алып, анан терс белгилерин берсе, аны чыгарсак болот. Үй шартында ошо кандай дарылануу керек эгер ошондой тумоолоп кала турган болсо? Эң биринчи мен айта кете турган нерсе, бул баягы өзүн өзү дарылоо болбош керек да, өз билемдик менен бир тааныштардан, баягы врачтардын көзөмөлү жок эле, муну ичсе болот экен, тигини ичсе болот экен, же бир баягы табыкчылдык, элдик медицинанын бир ыкмаларын колдонуп дегенде, бул ден соолукка олуттуу зыян келтирип алуу коркунучу бар. Ошол себептүү баягы 118 мобилдик баягы ошо номери аркылуу байланышка чыгып, анан дарыгерлер барып көрүп жеринде кеңештерин берип, анан ошолордун айтканын гана кылуу туура деп эсептейм. Бизде WhatsApp'тан келген суроолор бар экен, анда WhatsApp'ка орун берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздерде дагы кандайдыр бир суроолор болсо, анда экрандагы номерлер менен WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды жөнөтсөңүздөр болот. Бизде келген суроо ушул Нарын шаарынын тургуну жазып атат. Апам 80 жашта дейт, учурда састым болуп жатат, деги эле грипп менен ушу коронавирустун айырмасы эмне деген экен. Эң бир туура суроолордун бири болду го дейм да. Азыркы учурда ошо сасык тумоо дагы, анан коронавирус илдети дагы ошо мындай экөө тең жүрүп жаткан мезгил болуп атат. Ошо бизди медицина кызматкерлерин таң калтырган нерсе бул ошо биз сасык тумоону көбүнчө баягы жаз, күз, кыш айлары баягы кар түшө элек кезде кездештиребиз. Ал эми азыркы учурда дагы ошо сасык тумоолордун белгилери менен өткөн баягы оору болуп атат. Ошол бейтаптарды текшерип келгенде баягы коронавируска илдетини текшерсек, ПЦР анализи
терс белги берип атат. То есть бул канда бул адамдын организминде коронавирустун бөлүкчөлөрү жок депчи. Анан ошондон бир таянак келип атат, ошо сасык тумоо дагы мындай кошо жүрүп атат окшойт деп. Бирок мен айта кетет элем, коронавирус менен сасык тумоонун баягы белгилери бири-бирине абдан окшош болот да. Ошол эле баягы жөтөл болушу мүмкүн, мурундун бүтүп калышы, ошо шайоо, алдын кетиши, ошондой сыяктуу белгилер болушу мүмкүн. Анан мен сасык тумоо эле болуп калдым го деп тобокелге салып, анан баягы элге жайылтып жиберүү, жакын туугандарына жугузуп алуу коркунучу болгондуктан негизи баягы сактанып, ар бир ошондой белгиси бар бейтап өзүнүн баягы кандай десем, өзүн курчап турган адамдарды коопсуздугу үчүн ошол обязательно изоляциялык, карантиндик ыкмаларды колдонуш керек. Өзүн үйдө кармап жатып албай ошондой белгилер бар болсо, ошол жанагы айтылган 118 номери аркылуу байланышка чыгып, кеңеш алып, диагнозун тастыктап билип алган оң да. Кийинки суроо ошо байкем биринчи топтогу майып дейт, өтүндө таш бар экен. Хирургия бөлүмүнө алып барсак кое тургула деп кабыл албай жатат. Жардам бере аласыздарбы? Бул эми мындай да, азыр облустук оорукана баягы экстрендик түрдө госпитализация болуучу бейтаптар менен баягы үзгүлтүксүз иш алып барууда. Эми бул экстрендик деген кандай? Жашоого коркунуч туудура турган. Эгерде ошол өттүн курч кармап баягы жарылып кетүү коркунучу же болбосо идиңдеп канга тарап кетүү коркунучу бар дей турган болсо, ошо хирургтар операцияга алышат. Бул мисалы мындай карап келгенде, даже коронавирустун белгилери болгон күндө дагы, даже коронавирус тастыкталып, ошол жерде госпиталда жаткан бейтап болсо дагы, эгерде ошондой операцияга муктаждык болуп калса, же бир башкача дагы бир баягы жашоону сактап калыш үчүн башка специалисттердин кереги бар болуп калса, ошол жерге барып дагы жардам бергенге биз милдеттүүбүз да. Анан эгерде ошол таш азыркы учурда баягы кичине тынчталып, ошондой болуп, бирок приступ болуп кармап, баягы жашоого коркунуч туудурбаса, муну кичине күтө турган. Кийинки суроо ушул учурда ооруканада эмгектенген ак халатчандарга коргонуучу каражаттар жетиштүүбү дейт. Анан дагы ошо жеке демөөрчүлөр болуп жатабы дейт. Бүгүнкү күндө ошо өздүк коргонуучу каражаттардан эч кандай таршысыздык жок. Жетиштүү өлчөмдө жана сапаттуу баягы сертификаттары менен атайын өздүк коргонуучу каражаттар менен камсыз болгонбуз. Бул ошо 3 айлык баягы кору менен баягы расчет алынып, ошону биз ылдый түшүрбөгөнгө аракет кылып атабыз. Анан демөөрчүлөргө негизи эле ошо нарындын элине, Кыргызстандын элине негизи биз аябай терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени ошо илдет башталган убакыттан тартып демөөрчүлөр болду. Ошолордун биз ооруканада ушундай баягы саясатты кармандык. Биз деген баягы акчаны өзүбүз албай, эмне керек болсо ошолорду айтып аттык. Ошол нерселер менен баягы үзгүлтүксүз эле керек болгон учурда камсыздап берип атышты. Андан тышкары дагы баягы өздүк коргонуучу каражаттан тышкары дагы баягы керектөөчү нерселер болгондо ошо мындайча айтканда айттырбай дагы алып келип аткан учурлар көп болду. Рахмат. Медициналык бет каптардын пайдалуулугу боюнча дагы элдерге түшүндүрүү максатында ушуну түшүндүрүп берип кетсеңиз да. Анткени мына көчөлөрдө уже бет капсыз эле жүрүп калган жарандарыбыз аябай көбөйдү да, бет капка көп маани бербейчи. Ошо бет капты өздүк коргонууда аябай чоң ролду ойнойт.
эгерде ооруп калган киши болсо, бет капты тагынып жүрө турган болсо, ошол жакындарына жуктуруу коркунучу бул бир 70%га азаят. Ал эми ошол өзү адам баягы сактанайын деп бет кап тагып жүрсө, бул дагы ошол жугуп калуу коркунучу баягы ошо 30%дан 70%га чейин өзүн сактаган болот да. Анан бет каптарды тагуунун эрежеси дагы мындай да, бир бет капты эле алып коюп аны күн сайын колдоно берүү бул туура эмес. Бир бет кап өзү негизи баягы качествосу, сапаты эң жакшы бет каптарды 4 саат күйүп, андан кийин 4 сааттан кийин алмаштырыш керек. Эгерде бул көп жолу колдонуучу боло турган болсо, ошо жууп тазалап, андан кийин кайра кийиш керек. Эгерде бир жолу колдонуучу болсо, аны ыргып жибериш керек. Анан кайра кийип колдонуу бул ошо өз ден соолукка тескери баягы зыян дагы кылып коюшу мүмкүн. Туура эмес колдонуу. Бул экинчиден ошол бет капты кийип жүргөндө эч качан мындай колдо менен кармабаш керек аны. Кармай турган жери ушул моундан кармап кийет, муундан кармап чечет. Болду, бул жакты кармамай жок. Анан кармап оңдоп, бул дагы ошо тобокелдикти көбөйтөт да. Андан тышкары бет капты ошол көпчүлүк адамдар жүргөн жерде, коомдук жайларда тагынып жүрүү керек. Ал эми эгерде көчөдө өзүңүздөн башка адамдар аз болуп, бир аралык 1,5-2 метр аралыкты сактап турсаңыз, көчөдөн тагынуунун эмеси баягы шарттуу эмес да. Ошол жанагы базарларда адамдар аябай баягы көп топтолгон жерлерде көчөдөн дагы бет кап алып жүрүш керек. Ал эми имараттарга киргенден кийин, коомдук жайларга, мындай помещениянын ичине киргенде бет кап сөзсүз түрдө болуш керек. Жана бет каптан тышкары антисептиктер менен дагы колдонуп туруу бул өзүбүздүн дагы, өзүбүздүн жакындарыбыздын дагы коопсуздугу. Мына ошол бет кап тууралуу болуп калды. Биздин бир көрүүчүбүз жазып жатат, ушул бет кап дейт. Бүгүнкү күндө ушу дарыканаларда сатылып жаткан бет каптардын сапаты дейт. Акыркы күнү ушу ар ким өзүнүн ыңгайына жараша эле баягы тагынып жүрүшөт дейт да. Ушунун сапаты тууралуу айтып берсеңиз. Эң сапаттуу бет кап бул ошол 3 каттан турган бет кап. Анан орто жолдо баягы аябай тартышсыздык болуп, мамлекетте дагы мындай бир ушундай эме болуп калды. Бул өнүккөн мамлекеттерде дагы баягы бет кап маселеси ушундай туруп калды да. Ошол убакта сапаты төмөн болгон бет каптар чыгып кетти. Анан алардын эң негизгиси баягы сатып алууда сертификатты сураш керек да. Ошол сертификатка жооп бере элек болгон бет кап болсо, анда колдонгондо баягы кепилдиги менен колдонуп аткан болот да. Ал эми баягы колго тигилген болсо, же бир мындай караганда эле ошо бир сапаты күмөн жарата турган болсо, андан көрө баягы башка аптекага барып издеп көрүүнү сунуштайт элем да. Мына ушул коронавирус илдети негизи илдеттен ушул ысыкка анча чыдамы жок деген дагы имиштер болду эле дейт. Бул боюнча оюңуз кандай деген экен? Коронавирус илдети негизи бул ошо жугушсуздандырууда деле биз баягы ысык температураны колдонобуз да. Бирок мындай карап келгенде ошол ысык деп аткан араб өлкөлөрүндө деле, ошо экватордо жүргөн баягы мамлекеттерде деле, экватордогу мамлекеттерде деле коронавирус катталып атат. Эң ысык деп аткан. Бул эмнеден белги берет? Баягы коронавирустун жугуп жолдарында ошо контакттык деп коебуз. Баягы ооруп аткан адам дем алганда баягы аба менен кошо сыртка чыгып, анан бир жерге ошол вирус отуруп калып, анан ошол жерде бирөө кармап, кайра анан оозун кармап же мурдун кармагандан жугуп алды депчи. Балким күн ысык болгон жерде ошол контакттык жугуп алуу коркунучу азаяттыр. Бирок баягы воздушно-капельный деп атабыз биз. Ошо аба аркылуу баягы адам дем алганда, ошол абадагы вирустук бөлүкчөлөрдү ошол ал ылдый түшүп
оседание деп коебуз баягы ылдый түшкөнгө чейин баягы биз дем алып алсак, анан ошондон жууп калуу коркунучу бул канчалык ысык болбосун же муздак болбосун ага баары бир коркунуч болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу сизге эркин микрофон узаталы. Айтылбай алган ой пикирлериңиз болсо, элге кайрылууңуз болсо, кайрылбай кетсеңиз. Урматтуу тере көрүүчүлөр, ошол коронавирус илдети эң негизги бизде ошо тартипти талап кылды. Биз мындай карап келсек, айрым мамлекеттер, Малай Азия сыяктуу алар ошол тартиптин негизинде элин оорутпай сактап калганга мүмкүнчүлүк болду аларда. Ошол сунуштарды кандай алса ошону аткарышты. Бизде ошо сунуштарды уккан киши болду, укпаган киши болду. Мен ошолорду дагы бир жолу айтып кетет элем. Эгерде ошондой дене табы көтөрүлгөн же бир дем алуусу башкача болгон, же бир ошо коронавирустун башка бир симптомдору болсо, аны жашырып жатпай, баягы үйдөн дарыланбай, өз убагында медицина кызматкерлерине кайрылып кеңеш алсаңыздар, эртерээк токтотконго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жана баягы оор акыбалдагы биздин бейтаптарыбыздын дагы санын азайтат эле. Ошон үчүн мен сиздерден дагы бир жолу ошол нерсени суранат элем. Бизге азыр тартип керек. Студиябызга келип маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин суроолорубузга Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директорунун орун басары Асаналиев Самат Талайбекович жооп берди. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.